Эми кандай суу ичели деп суроо беришиңер мүмкүн, чынбы? Кээдегилер дистиллированный вода деп коет, ошо дистиллированный вода ичиши мүмкүн. Эми дистиллированный вода бул анча деле көп адамга элементтери менен кошо кирип барбайт да. Таза суунун бизге керектүү абдан жакшы микроэлементтер, калий келеби, цинк келеби, мед келеби, железо келеби, суу менен бизге абдан сонун микроэлементтер келет. Эми ошолордун анча мынчасы дистилляция болгон сууда бизге кирбей калат. Дагы бир жаман нерсе бул пластика идиштеги суулар. Пластика идиштеги суулар, пластик бул өзү нефтен жасалат. Мына билесиздер баарыңыздар. Ал пластикага кармалган нерсе 2 саатка кармалыш керек. 2 сааттан кийин пластиканын өзүнүн зыяны чыга баштайт сууга. Пластика идиште кармаган тамак болобу, суу болобу, эмне болот, мунун бардыгы адамга зыян алып келет. Зарубежге мына бардык эч кандай пластика колдонбойт экен. В основном шишени колдонушат экен. Эч кандай пластика идиштерге тамак салбайт экен. В основном бумага идиштер, көрдүңүздөрбү? Биз кайра илгерки союз мезгилдеги нерсеге өтүшүбүз керек да. Мына эгерде мени бизнесмендер угуп аткан болсо, мен сиздерден суранар элем. Шише идишке чыгаргыла. Шише кагаздан, бумагадан башкачалар жасагыла. Мына ушул биздин Кыргызстандын не только адамзаттын дези болуп чың болот дей турган болсоңуздар, анда табигый нерселерге колдонушубуз керек. Ушул эле сууну дагы дайыма шише сууга колдонуп жүрүш керек. Мындан тышкары минерал суулар бар. Мына курорттор бар Кыргызстанда. Ошол минерал суулар дагы бизге чоң пайда алып келет. Себеби анын ичиндеги керектүү нерселер биздин клеткага барып керектелет дагы, биз ошону менен жашайбыз. Эми анын ичинде кандай секрет бар? Сөзсүз түрдө курортко барыш керек. Курортко барып, ошо на место деп коет. Ордунда ичиңиз сиз. Жылуу суу чыгабы, муздак суу чыгабы, орто жылууда чыгабы, ошол нерсени сиз ордунда ичсеңиз, ошол сизге ар бир клеткаңызга жетет. А ордунда ичпей, пластик идиш менен алып келген нерсе жок, жөн эле акча кетиресиңер деп айтар элем. Мындан тышкары жаандын суусу болот, кардын суусу болот, мөңгүнүн суусу болот. Буларды эми биз азырынча бизге ар бир үйгө суу келип аткан үчүн биз колдонбойбуз. Эми мунун дагы эгерде эч кандай бизде суу калбай калганда колдоно турган болсок, биринчи күнү жаап кеткен жаандын суусун эмес, экинчи күн. Себеби деген абада турган чаң-паңдын баарын биринчи жааган жамыр суу алып түшүп кетет да, кийинки жаандагы суу тазараак түшүшү мүмкүн. Кар деле ошондой. Биринчи күнкү эмес, экинчи күнкү кар таза суу болот. Илгери тоодо мына мен всегда мындай мисал келтирем да. Дарыланууда дагы суу ичесиңби, тамак ичесиңби, барып берсең, биз мурунку ата-энелерибизди мисалга келтирем да, көбүнчөчү мурунку ата-энелерибизди мисалга келтирем. Себеби деген алар таза абада жашаган, таза сууну ичкен, сууну жез идиштерде колдонушкан. Жез чайнектерде колдонушкан, жез кашык пыялар менен колдонушкан. Жездин иону, мына жез идишке суу куйганыңызда, жездин иону ошол жактагы нерселерди жок кылып берет. Жана жездин иону организмге киргенде лимфаларды тазалайт, канды тазалайт, антисептик, көрдүңүздөрбү? Жез сууну тазалагыч болуп, илгертен ушу жез нерсени колдонуп келгенбиз. Эми кандай суу ичебиз? Мына эң негизги нерсеге келдик. Өткөндө мага Фейсбуктан бирөө абдан жакшы суроо берди. Талая вода жөнүндө айтып бериңиз деп. Талая вода бул тоңдурулуп, кайра эритилген суу. Тоңдурулуп, кайра эритилген суу. Эми мен көбүрөөк сөз болгон үчүн жөн эле талая суу деп коеюн. Жана тундурулган суу. Бизге эки эле суу жакшы сиңип барат. Эки эле суу. Ал кандай суу? Сиз фильтрден аласызбы? Сиз крандан аласызбы? Сиз башка жактан алып келесизби? Сууну биринчи тундурасыз дагы. Мына биринчиси тундурулган суу жөнүндө айтып берейин. Сууну аласыз. 3 литрлик банкага саласыз, куясыз. Бетин кебез мата менен жаап коесуз. Хыбы менен да. Хыбы менен 3 литр банканы жаап коесуз дагы. Ал эң кеминде 12 саат, көбү 1 сутка турса жакшы. Себеби хлору чыгып кетиш керек. Ошол сууну аласыз дагы. Мына эми 3 литрлик банканы сиздерге мо деп түшүндүрө берейин. Мына 3 литрлик банканы алдыңыздар дагы. Сиз ушуну
эмаль эч кандай трещинасы жок, эч кандай сынык мындай кырчылган жери жок. Таптаза эмаль сууга куясыз дагы түбүндөгү бир 10 сантиметр сууну калтырып коесуз. Бул көзгө көрүнбөгөн менен баары бир бул жерде керексиз нерсе отуруп ташып калды да. Ошон үчүн сиз муну акырын куюп түбүндө 3 сантиметр, 10 сантиметр, 5-10 сантиметр жерге сууну калтырып коесуз дагы. Эмаль сууну алып туруп казан газга коесуз. Кетпеңиз, ошол жерде карап туруңуз. Эми гана майда бүртүкчөлөр чыга баштаганда гана сиз алып туруп эле муздак суу кранды ачып туруп муну муздатасыз. Мына ушул суу, тундурулган суу, бул организмге сиңип ар бир клеткабызга барат. Мындан башка суу барбайт. $1 миллион суу сатып келип ичпейсизби? Бул жол менен тазаланбаган болсо, ал сиздин клеткаңызга барбайт. Любой профессордон сураңыз, любой адамдан сураңыз. Тундурулган суу гана сиздин организмиңизге жакшы сиңет, сизге тамакка дагы жакшы жарат берет.